кайра оорунун ачактарын пайда кылып алсак, бул абдан бизге абдан чоң түшкөн түйшүк болот. Ошон үчүн биз жанагыдай секторлор менен экономиканы акырындан ишке киргизели деп атканыбыз ушул. Дагы бир жолу жалпы элибизге баардыгыбыз ыраазычылык билдиребиз. Бизди колдоп, кээ бир жерде колдомок түгүл, өзлөрү дагы киришип, айылдарда, райондордо жанагыдай блокпостторду коюп, санитардык нормаларды сактаганга тартипке чакырып атканды мен ушу жарандарыбызга, өзгөчө айыл жериндеги жарандарга ыраазычылык билдирип кетели элек өкмөттүн атынан. Мен ойлойм, мындай биримдик менен биз бул оорудан кутулуп, экономикабыз өсүп, элибиздин өзүнүн социалдык абалы да жогорулайт деген ишеничтебиз. Өзгөчө абалды Ноокаттан, Сузак районунан, Кара Суу районунан жана Нарын шаарынан алдык. Коопсуздук кеңешинин чечими. Ал эми 10 май 24:00 саатка чейин Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал-Абад шаарында жана Ат Башы районунда өзгөчө абал режими сакталат. Оорунун жугуусунун темпи кандай болот? Жаңы ооруга чалдыккан адамдарыбыз кайсы региондордон пайда болот? Ушуга жараша дагы корректировка болушу мүмкүн. Бирок азыркы биздин планыбыз боюнча 11 майдан тартып, калкты тиричилик жактан тейлөө чөйрөсүндө өзгөчө сантехник, электромонтажник, устачылык иштер, машиналарды, аппараттарды, приборлорду оңдоо боюнча ишкерликтерге жол ачабыз 11-ден баштап. Калкты финансылык тейлөө чөйрөсү, микрофинансылык компаниялар, ломбард, камсыздандыруу компаниялар 11-ден баштап иштесе болот. Анан 21 майдан баштап деп атабыз. Эл көп топтолуучу жана биз айтып аткан калган чөйрөлөргө уруксат берели. Ошентип жүрүп отуруп биз ойлойбуз, 3-4 этапта биз экономиканын секторлорун, ишкерликти кайра ишке киргизүүгө бардык шарттарды түзүп беребиз деп ойлойбуз. Санитардык, гигиеналык нормаларды сактаганда биздин өзүбүздүн оперативдик штабтын деңгээлинде текшерүү жүргүзөбүз. Ошол шарт колдонуп атабы, колдонбой атпайбы? Эгер колдонулбай атса, анда биз мыйзамдарга ылайык жетекчилерге чара көрөбүз. Май айынын 1-числосунан баштап эпидемиялык кырдаалга тийгизүүчү таасирине жараша өнөр жай ишканалары кирет. Курулуш чөйрөсү, анын ичинде жол куруу, жолдорду оңдоо, буларга байланышкан дүң соода кылуучу курулуш базарлар, кампалар, онлайн дүкөндөр иштей баштайт. Уруксат берели деп атабыз. Унаа каражаттарына байланыштуу. Унаа каражаттарын оңдоочу, тетиктерди сатуучу, анан унааларды жуучу автомойкалар. Буларга уруксат берели деп чечип атабыз. Мындан тышкары кызмат көрсөтүү тарабынан бул эми суроо талаптар абдан көп болуп атат. Чач тарач, парикмахерская. Буларга уруксат берели деп атабыз. Бирок аларда дагы санитардык нормаларды биз талап кылып атабыз. Талаачылык, дыйканчылык маселелери боюнча бардыгына уруксат берели деп атабыз. Таза суу системасын киргизип иштеп аткан бардык ишкерликтерге уруксат берели деп атабыз. Мындан тышкары нотариустарга уруксат берели, адвокаттарга, таксилерге уруксат берели деп атабыз. Бирок таксилерде дагы дарыгерлер койгон критерийге жооп берген шартта иштегенге гана уруксат беребиз. Бардыгы болуп 9 сферага уруксат берели деп атабыз. Ошо 9 сферага кире турган ар бир ишкерликтин түрүнө жараша кенен маалымат беребиз. Ошого жараша өзүңүздөрдүн ишиңиздерди пландасаңыздар болот.